Надира Баяманова 30 жылдан ашык эмгегин эң баалуу ишке, мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоого арнаган. Алар эң болу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Каарманыбыз учурда Республикалык медициналык экспертиза борборунда анализ методология бөлүмүн жетектейт. Буга чейин 10 000 сом алса да өз ишине берилгендик менен мамиле кылчу. Эми 1 апрелден тартып 100%га көбөйгөн 20 000 сом өлчөмүндөгү алгачкы айлыгын колуна алып сүйүнүп жаткан учуру. Азыркы убакта мына 1 апрелде ошо 100% көтөрүлүү бул биздин тармакта бул биринчи жолку болгон окуя болуп атат. Анткени себеби чындыгында эле айлыгыбыз аз болчу. Мурда ошол айлыгым, стаж канча жыл стажга карабай ошо айлык кичирээк болуп келсе, мурда 10 000 алып келгем, азыр болсо 100% кошулду. Ошондо 20 000 алдым колума. 20 жылдан бери социалдык тармакта эмгектенип келе жаткан Инаят Каракулова да Республикалык медициналык социалдык экспертиза борборунун улук медайымы. Буга чейин 9,5 000 сом айлык акы алып келсе, эми 19 500 сом ала баштады. Мурда мен 9 000 алсам, азыр 19 500 болуп калды зарплатам. Биз аябай ыраазы болуп атабыз баарыбыз. Биз буга чейин айлык аздыгынан кошумча жумуш менен алектенип жүргөнбүз. Азыр эми Кудайга шүгүр. Азыр эми өзүбүздүн системада иштеп атабыз. 1-2 жылдан бери акыркы убакта. Эске салсак, 1 апрелден тартып 309 000дей социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулап, 2022 жылдын 9 айына кошумча 26 миллиард сом бөлүнгөн. Алардын катарында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2580 кызматкери бар. Социалдык камсыздоо системасында иштегендердин эмгек акысы 3кө бөлүнүп жогорулаган. Кызматтагы маянасы, компенсациялык төлөмдөр жана дем берүүчү бөлүмдөр. Минималдык базалык ставка 7040 сом өлчөмүндө бекитилген. Бул жана жашоо минимум деңгээлинде бекитилди да. Мисалга алсак, булардын деген аталган кызматкерлердин эмгек акысы 50%-дан 100%га чейин көтөрүлдү. Мисалга алсак, социалдык кызматкерлер булардыкы мурун 6500 сом болсо, кызматтык маянасы бүгүнкү күндө 13 000 болду. Ал эми врачтардын маянасы 7500 болсо, бүгүнкү күндө 15 000 сом болду да. Ошону менен буларга төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр, анан дем берүүчү төлөмдөрдүн баары ошол эмгек акынын системасына кирет. Республикалык бюджеттен болсо, кошумча бул төлөмдөрдү эмгек акыга төлөөгө 250 миллион сом кошумча каражат каралып бөлүнүп берди. Социалдык тармактарда да бул маселе кызуу талкууга алынып, көбөйтүлгөн айлык акыларын алган жарандар ыраазычылыгын билдирип жатышат. Президент айтты, президент кылды. Айлык акынын реалдуу жогорулагандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Айлык акыны колуңарга алдыңарбы? Ооба, кандай айтылса, ошондой көбөйүптүр. Куттуктайм, Оксана. Ар бир тапкан акчаңыз кубаныч алып келсин. Сиз жана кесиптештериңиз үчүн мен абдан кубанычтамын. Эбак эле ишке ашырылышы керек болчу. Бул биринчи гана кадам деп үмүт кылалы. Социалдык кызматкерлер аялуу катмардагы жарандарга жакын болуп, аларды колдоо, коргоо аркылуу инсандык жана социалдык кыйынчылыктарды жеңүүсүнө өбөлгү болгон кесип ээлери. Андыктан алардын өздөрүнө да моралдык жана материалдык колдоо маанилүү. Социалдык кызматкерлер, мугалимдер, врачтардын айлыгы 2 эсе көбөйткөнү эң жакшы нерсе да. Бул жакшы саамалык, жакшы жашаан деп айтсак болот. Экономиканын өнүп атканын деп дагы айтсак болот. Анан ошол жакта иштеген кызматкерлердин дагы жашоо шарты, жашоо деңгээли жакшырып баратканынан кабар берет деп айтам. Анан 2 жыл мурда бизде пандемия болбоду, ковид болуп, экономика чалбал болуп, чет өлкөдөн көп товарлар келбей калып, соода саттык начарлап калган учурда ушундай болуп 2 эсе көбөйтүшү бул аябай жакшы нерсе негизиненчи, салыштырмалуу айтканда. Мындан тышкары 1 июндан баштап балдарга жөлөк пулдарды, аларга жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүү пландалууда. Рахат Кыдыр Токтоева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.